Баткен районунун Самаркандек, Актатыр жана Аксай айылдык кеңештеринде да шайлоо өз учурунда башталып, добуш берүүчүлөр белгиленген тартип боюнча жарандык милдетин аткарууда. 3 айыл аймакта 97 талапкер катталган. Алардын 30 аял киши. Жалпы 13 шайлоо тилкеси иштөөдө. 16106 шайлоочу катталган. Баткен районунда өтүп жаткан шайлоонун бул жолку өзгөчөлүгү Самаркандек, Актатыр жана Аксай айылдык кеңештеринде электрондук добуш берүү пилоттук долбоору сындан өтүүдө. Анда ички жана тышкы миграцияда жүргөндөр аралыктан атайын порталдагы электрондук кол тамгасы аркылуу добуш бере алат. Учурда бул укугунан пайдалануу үчүн 825 киши алдын ала арыз берип катталган. Ошондой эле бул сапар Самаркандек айыл аймагындагы 5 шайлоо тилкесинде алдын ала дайындалган бюллетендер колдонулбайт. Бул тилкелерде модернизацияланган идентификациялык жабдыкта сындан өтөт. Баткен районунун Самаркандек айыл аймагында жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоо өнөктүгү кызуу башталды. Бул аталган айылда жалпысынан 7568 шайлоочу бар. Ал эми 45 талапкер өз мандатын койгон. Быйылкы жылы жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо пилоттук негизде электрондук түрдө да жүрүүдө.